Бүгүн да правадан өтпөй калдым. Азыркы учурда айдоочулук күбөлүк алыш абдан кыйын, сынактан өтпөй калдым деп ыйлаган кыздын видеосу тарады. Көп кабаттуу үйлөр урап түшүп, Түркиядагы өтө каттуу жер титирөөнүн видеосу тарады. Жол кырсыгынын кесепетинен бул унаа үйдүн короосуна кирип барган. Кытайлар дагы ката кетиреби? Кытайда жаңы салынган көпүрө урап түштү. Азына туугандар кыргыз элин мен кечирип коңуңуздар, сотто турам азыр. Мен сотко келдим, чыкпай калышым мүмкүн. Блогер Бауыржан кыргыз элинин көзүнө жаш алып кечирим сурады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бүгүн да правадан өтпөй калдым. 17-3 болуп чыккеттим да. Өткөндө 17-3 болгон, азырда 17-3. Бир суроо калган деле түшүп калып атпаймынбы? Ошол жерин чыгып кеткенче калчылдап калдым. Бир суроо үчүн түшүп калдым деп. Bir cuma dayandan gel bir sürü kalgan gök memi no. Durma çok hep koydum da birbirine. Так, Тельман 63-кө заявка түшүп келдик. Караколдо айдоочу унаасы менен үйдүн тосмосун талкалады. Каракол шаарында айдоочу рулга ээ боло албай, унаасы менен үйдүн дубалын сүзүп алган. Ысык көл ОИБтен билдиришкени, кырсык 10 ноябрь күнү болгон. Каракол шаарынын 1985-жылы туулган тургуну Toyota Avensis үлгүсүндөгү автоунаа Карасаев көчөсү менен чыгыштан батышты көздөй башкарып бара жатып, рулга ээ боло албай калган. Натыйжада унаа жолдун оң тарабындагы үйдүн дубалын сүзүп, материалдык зыян келтирилген. Кырсыктан жабыркагандар жок. Мындан тышкары сүзүлгөн дубалдын жанындагы электр мамысы жабыркап, Элебаев фидеринде электр энергиясы убактылуу өчүрүлгөн. Кытайда 760 метрлик көпүрөнүн бир бөлүгү кулап түштү. Кытайдын түштүк батыштагы Сычуан провинциясында 317 автомагистралда жакында ачылган көпүрөнүн бир бөлүгү кулап калды. Бул кулаган көпүрө өлкөнүн борбордук аймактарын Тибет менен туташтырат. Алгачкы маалыматтарга караганда кырсыктын кесепетинен жабыркагандар болгон эмес. Чайна басылмасынын маалыматына караганда 10 ноябрда көпүрөдө жер көчкүнүн белгилери байкалган. Аймакта өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Көпүрө жабылып, ал эми көпүрөдө калып кеткен унаалар эвакуацияланган. 11 ноябрда күндүз тоодон ири жер көчкү түшүп, көпүрөнүн подъезд эстакадасы тирөөчтөрү кулаган. Хунси көпүрөсүн Шиншуан Road Bridge Group компаниясы куруп чыккан. Курулуш жыл башында бүткөрүлгөн. Швецияда дрифт кыла албаган айдоочуларга күбөлүк берилбейт. Швецияда айдоочулук күбөлүк алуу үчүн талаптардын бири унааны дрифт ыкмасы менен башкарууну билүү. Мындай шарт өлкөдөгү катаал кышкы аба ырайына байланыштуу киргизилген. Адистердин айтымында муздак жана тайгак жолдордо унааны көзөмөлдөй билүү айдоочунун коопсуздук деңгээлин аныктаган негизги көрсөткүчтөрдүн бири. Ошондуктан айдоочулар атайын машыгуу аянттарында унааны тайгак шартка башкарууну үйрөнүшөт. Балыкчыда локомотив рельстен чыгып кеткен. Балыкчы шаарында локомотив рельстен чыгып, асфальтты бузуп, жол четиндеги маманы сүзгөн. Окуя 11 ноябрда болгону айтылат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы азырынча болгон кырсык боюнча расмий комментарий бере элек. Шары 11 ноябрь. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Туркияда Додик кайманаты менен таанылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды.
Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 41 жаштагы Дженгонун кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү болуп, өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык фактысы боюнча эл аралык издөөдө болгон. Додик ишенимине кирген жарандардын жер тилкесин мыйзамсыз түрдө ээлеп, кийин аны сатып, алынган акчаны өзүнө алып алган. Буга чейин ал кыракчылык беренеси боюнча соттолгон. Мындан тышкары, учурда ал Манас шаарына курулуш компанияларынын биринен уюшкан кылмыштуу топту каржылоо үчүн батир алгандыгы аныкталган. УКМК Кыргыз Республикасынын жарандарына кайрылып, эгер кимдир бирөө 41 жаштагы ушул жаран тарабынан жабыркаган болсо, же анын ишмердиги тууралуу маалыматка ээ болсо, төмөнкү байланыш аркылуу кабарлоону суранат. WhatsApp 0995 01 22 10. Булак репортер Кейжи. Жалалабадда Рокки баш болгон уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалышты. Жалалабадда опузалап акча талап кылуу менен алектенип келишкен деп уюшкан кылмыштуу топтун 3 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык алар Ноген районунун тургундарынан акча талап кылып келишкен. Шектүүлөр алынган акча каражаттарын абактагы адамдарды колдоо үчүн коротушкан. Ошондой эле кармалгандар жабырлануучуларды өздөрүнүн жеке жактарына катталган ири суммадагы кредиттерди төлөөгө мажбурлашкандыгы тууралуу маалыматтар алынган. Атайын кызмат кармалгандар маркум Камчы Көлбаевдин чач кайманаты бар Мурзахметовдун колдоолоруна ээ болуп, уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөлөрү болушканын белгиледи. Шектүүлөрдүн арасында Рокки кайманаттуусу 2022 жылы Ноген районунун смотрящий болуп тайындалганы кошумчаланды. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Мбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Ya Rab, ya Allah. Азына туугандар, кыргыз элим, мени кечирип коюңуздар, мен сотто турам азыр. Мени кечирип коюңуздар азыр. Урматтуу кыргыз журтум, кечирим сураймын. Бүгүн 11 ноябрь 2025 жыл 1:30 сотко азыр кирип баратамын.
камап коюшу мүмкүн 7 жылга. Ошого 100 000 сом берсең тосмарыз беребиз, болбосо камаласың деп коюшту. Аз бул жерден ушул жакка кирип баратам. Соттон чыкпай кала турган болсом, баардык кыргыз элинен дагы бир жолу кечирим сурайм. Ассалому алейкум рахматуллахи ва баракатух. Соттон чыктым Алланын өкүмү менен. Сотко кирип баратканда ыйлаганым, билбейм, эр жигиттин көз жашы 500 000 жол жүрүп, сапар жүрүп келет дейт. Эми бир ошондой бир эмоция болду да. Анткени апам кичине кыйналып атат да. Мени көрүп, ошол кыйналып жүргөнүмдү көрүпчү. Ошого кичине толкунданып ошондой болуп калды. Анан бүгүн 11 ноябрь 2025 жыл. Өткөн 6 ноябрь 2025 жылы жылдырылган бүгүнкү күнгө 11 ноябрга 2025 жыл. Жылдырылган себеби арыз жазган Шердор адвокат мырза келбей калган себебинен жылдырылган. Бүгүн дагы сот жылып кетти 18 ноябрь 2025 жылга түшкү саат 1:30. Бүгүн дагы ошол арыз жазган келбей калды, адвокат жок. Өзүм жалгыз келдим, сотко жалгыз болдум. Дагы жылып кетти. 100 000 сом талап кылып атат арыз жазган тараптан, материальный ущерб дейт. Мен 100 000 бергенден пара берүү беренеси менен подстава болуп камалып кетиштен коркуп бере албадым. Азыр аябагандай күч келип турат. Ошого мен жалпы кыргыз журтум кандай кызмат болсо 0509 11 99 мен баягы үйдө бир мындай кызмат жумуш болсо көңүлдөн чыккан акчага иш кылып берейин, жумуш кылып берейин. Анткени 100 000 сомду таап мен кетип калышым керек болуп атат Кыргызстандан. Же мындай бир куттуктоо, каалоо тилек, видео обращение болсо деле WhatsAppка байланышып койсоңуздар болот. Алланын ыраазылыгы үчүн. Кичине мындай мен айтпай турган жеке жашоомдо көп проблемалар бар. Мен 3 ай камалдым. 100 000 мамлекетке штраф төлөдүм. 2 айдан бери көчөдө жүрөм. Сот менен. 5 айдан бери жумушум токтоп турат. Анан мен Алматыда иштечүмүн. Ал жакта шоро, склад, офис, ошолордун договор. Баягы мен бул жакта 3 ай, 2 ай көчөдө жүрүп Казакстанга кете албайтам, Кыргызстандан чыга албайтам. Ошол 5 айда мен уже миллиондогон карызга батып кеттим. Эми тез аранын ичинде ошо 100 000 сомду таап мен Кыргызстандан чыгып кетсем, барып жумушумду орусча айтканда восстанавливать этишим керек болуп атат, иштешим керек, тиричилик кылышым керек болуп атат. Дагы бир жолу урматтуу Шердор мырза жана Нуркамил байке каза болгон эженин иниси Алланын ыраазылыгы үчүн эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Алланын ыраазылыгы үчүн тосмар жазып берип койсоңуз абдан жакшы болмок. Болбосо мен 100 000 таап бергенге аракет кылам. Кыргыз элим сиздерден да кечирим сураймын. Апа эже карындаштардан, урматтуу Ажоо Садыр Жапар Нуркожоевичтен, Камчыбек Ташип Кыдыршаевичтен, баардык мамлекет кызматкерлерден 3 ай камалганыма да ыраазымын. 100 000 төлөгөнүмө да ыраазымын. 2 ай көчөдө сот менен кыйналып жүргөнүмө да ыраазымын. Бүгүн ошо сотко кирип баратып ыйлаганымдын себеби кичине мындай бир эмоциялар болду да. Анткени жалгыз өзүм ушунча чоң мындай чыкканда полномочиясы бар күч ээлерине мен өзүмдөн алым жетпей баратат. Чындыгында кыйналып кеттим. Ошол себептен мына эмоциях ыйлап алдым. Эр жигиттин ыйы, көз жашы 500 000 жол жүрүп келет дейт. Бул жүрөктөн чыккан ый, бул адам ушул демеге жетип калат экен да. Башка келбесе кыйын экен. Кимдин башына келет, ошол адам түшүнөт. Ошол кыргыз журтум колдон келгенче Алланын ыраазылыгы үчүн колдоп коюңуздар суранат элем. Азыр мына соттон чыгып отурам. Бир аз чай ичип алайын деп. Ассалому алейкум рахматуллахи ва баракатух. Эч ким камалбасын. Жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт деп мен жеке оюмду жаңылып туура эмес айтып алган болсом дагы бир жолу кечирим сурайм. Эч кимдин апасы ыйлабасын, эч ким камалбасын, эч ким монтип камалып, көчөдө кыйналып, сот менен жүрүп калбасын, эч кимге жамандык каалабайм. Мен буну душманыма дагы, жыланын баласына да каалабайм. Ар бириңиздерге мен эки дүйнөнүн жакшылыгын каалаймын. Дуа кылып коюңуздар, мен ушул сот ишин чечилип кетсин. Кыргызстандан сот иши чечилип тосмарыз берсе мен азыр чыгып кетем.
чыгып кетем, мен ошол башка өлкөдө мигрант болуп ошол жакта иштеп тиричилигим кылам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.